Сиз кечөөнү жанагы Марал радиосунан берген интервьюңузда ошол ар бир Кыргызстандын областын өнүктүрүү үчүн ар бир өнүккөн өлкөлөргө бөлүп берип коелуу деген пикириңизди мындай коомчулук абдан сын пикир менен кабыл алды. Буга сиздин жообуңуз кандай болот? Эми сиз өзүңүз мага айткандай, ар бир областты бөлүп берейли деген ой болгон эмес ал жерде. Карасаңыздар, ал жерде гранттар жөнүндө сөз болуп атат. Акыркы 26 жылдын ичинде 3 миллиард долларга чейин грант алган экенбиз. Баары эле ошо консультацияларга, ар кайсы секторго, ар кайсы тармакка, ар кайсы айылга бөлүнүп кетип, биз ошондон сарамжалдуу, эффективдүү пайдаланбай калыптырбыз да. Ошондуктан ар бир ушу берип аткан грант өлкөлөргө, мына эң чоң грантты Россия берген 661 миллион долларга чейин грант берген экен. Япония мамлекети 150 миллион долларга чейин грант берген. Немис мамлекеттери грант берген. Ушу гранттарды адрестүү түрдө ар бир ушу өнүгө турган областторго жумшоо жөнүндө да. Анан ошол экинин алкагында техникалык болобу, консультационный жардам болобу, же билим, здравоохранение, жол болобу, ошолордун баарын ошолордун модели менен өстүрөйлү жана мындан ары келе турган гранттардын баарын эффективдүү пайдаланалы деген ой да. Бул ошо гранттарды ошо конкреттүү түрдө бир областка, бир өнүккөн өлкөлөрдүн жардамынын баарын тең ошо бир областта болуп, ошол жерден биз ошонун болуп аткан эффектисин, бизге берген жардамын көргөндөй болойлу деп атабыз да. Же болбосо бирөө здравоохраненияга Бишкектен бир больницага жардам берип коет, билим боюнча Нарындан бир школго жардам берет, жол куруу боюнча Баткендеги бир айыл өкмөтүнүн кичинекей бир жерине грант бөлүнүп калат да. Бул болбой, ошондуктан мисалы Баткен областын ала турган болсок, бир өнүккөн өлкөгө келсе, больницасына дагы жардам берсин, жол курганга дагы, мектебине дагы жардам берсин, ошол жердеги кадр дагы, жаштарды дагы саясаттын баарын оңдоп, түштөп кетсин деп атабыз да. Мына ушундай интервьюңузда айтып атасыз, ошол ар бир ошол өнүккөн өлкө өзүнүн желегин ошол жерге сайып койсо, анан кийин андан сырткары дагы бир 40 элчилик бар экен, ошолорго дагы ошол нерсе менен ошондой кийин бир бөлүп берсек дегендей нерселер айтылаптыр да. Ушундай сөздөр Кыргызстандын жанагы бүтүндүгүнө, эгемендигине шек келтирет деген пикирлерге кошуласызбы? Жок, мен кошулбайм. Анткени мен айтып атам, кайсы жерге грант келсе, ошол жерге ошо өлкөнүн желеги илинип туруш керек. Биз көрүшүбүз керек. Кайсы жерге грант келди, кайсы суммада келди, анан ошондон бизге эмне пайда болду. Биз ошонун баарын көрбөй атабыз да. Мына азыр 4 айдан бери депутаттык жумушчу топтун жетекчиси болуп иштеп атам, кредит гранттар боюнча. Ошо гранттар каякта деп биз азыр изин таап атабыз да. Учету бар, бирок балансы да жок. Кайсы жерде эмне болуп иштеген баары тең жок. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, Рыбачыга кирип баратканда Япониянын корни деревьев деп ушундай бир чоң программасы бар. Азыр жана өрүк тиккенди үйрөтүп атышат. Ал жерде бүт Япониянын атайын флагынын, желегинин баарын илип коюп көрүнүп турат да. Мына Кыргызско-Российский фонд азыр кредиттерин берип атат. Кайсы жерде кайсы мекеме ошонун акчасын алып иштесе, мына Россиянын акчасы менен жардам берген деп Кыргыздын желеги жанында Россиянын желеги илинип турат. Биз ошо желеги илинген жерге грант келиптир, кредит келиптир, ошо кандай иштеп атат деп Кыргыздын жарандары билип туруш керек. Биз андан такыр терикпешибиз керек. Мына коомдук пикир, анын ичинде социалдык тармактардагы ошол пикирлердин баардыгына көз салчу болсок, сизди көпчүлүк колдогон жок. Сиздин ой пикириңизди кандай түшүндүрсөңүз дагы, андан сырткары ушул депутат Акылбек Жапаровду чакыртып алалы деген дагы ойлор айтылып атат. Буга сиз эмне деп жооп бересиз? Эми ар бир киши өзүнүн оюн айтууга милдеттүү жана укугу бар. Ошон үчүн бизде конституция иштейт да. Ал эми менин ойлорумду 2008 жылы айткан оюмду 2018 жылы түшүнүштү да. Мына азыр 10 миллиард доллар кредит алып турбуз, грант алып турбуз. Ошон 7 миллиард кредит, 3 миллиард грант экен да. Ушу гранттардын баш аягына чыккандан кийин балким Акылбек туура айтар деген дагы ой келер да. Ар бир кишинин өзүнүн ою бар, эмне кылайын деген. Айтайын дегенге укугу бар. Ал эми шайлоочулар болсо, президент менен парламентке бир гана баа бере алат. Эмки 2020 жылы келгенде шайлабай коюш керек да. Ал ошондой алардын укугу бар.